Садыр Жапаровду колдоп атышат. Мен деле элге кошулам. Мен ушу ак жолтой болуп эле жакшы президент болуп калса болду. Бизге тынччылык керек ушу. Жаштарга иш болсо. Садыр Жапаровду эле колдойбуз, үй бүлөбүз менен эле. Ошол. Эмне себептен, эмне кылган иши болду? Жүрөгүбүз ошону каалап тандап атат. Мен шайлоодо кимди колдойм? Мен шайлоодо Садыр Жапаровду колдойм. Башка эч кимге ишенбейм мен. Садыр Жапаров ушу карапайым калктын көйгөйүн чече турган жалгыз адам ошол. Өзүнүн жаны сайып, канча жыл түрмөдө отуруп, өзүнүн эмесин көрсөттү. Мындай чынчылдыгын, ак ниеттигин бүт көрсөткөн. Ушу илгертен колдойм мен Садыр Жапаровду, до конца колдойм. Менин президентский эмеге Садыр Жапаровду шайлайм деп турам. Себеби биздин келечегибизде жакшы президент керек. Ошон үчүн мен Садыр Жапаровду шайлайм деп турам. Анан башкасын көрдүк го ушу 30 жылдан бери. Жерин жеп, мүлжүп путуска чейин калтырган жок. Эми толук Садыр Жапаров башка. 30 жылдан бери, 30 болупса 25 жылдан бери баардыгын ичип жеп эчтегесин калтырып, мына көрүнүп эле атпайбы? Кыргызстанды бүт эле бөлүп алышыптыр, эчтегесин калтырбай. Анан эми бул киши өзү аябай азап тозок тартты. Башынан өткөндөрүн эл менен болом деп атат, эл менен болот деп ошону колдойлу деп атат. Ошол эле акыйкатчыл иштей турган болуп атат да азыр. Башкалар бүт эле көрдүк да аларды. Телефондон, интернеттен өзү политиканы мен түшүнбөйм деле. Бирок түшүнбөгөндө эле мен деле билип калдым да, ошо кимиз аферист, кимиз алдап атат, ким чынчыл, ошон үчүн Садырды эле колдойм деп атам, ошол эле кишинин адилеттүүлүгү алып келет го деп. Калгандардын баардыгын көрдүк бул иштегендерин.